Жетиген мектеп лицейи 1-класс адеп сабагы. Башталгыч класс мугалими Истамбекова Канымбү Сыргатаевна. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы балдар. Маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Демек, өтүлгөн тема боюнча мен силерге суроолорду берип өтөйүн. Жомок эмне жөнүндө болду? Силерге ата энеңер жомок айтып беришеби? Жомоктун кандай түрүн билесиң? Балдар, жомокту окуганыңарда кереметтүү жомоктор, сыйкырдуу жомоктор, айбанаттар жөнүндө жомоктор деп окудуңар, балдар? Көрдүңөрбү? Жомоктор дагы ушундай түргө бөлүнөт экен. Силер сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, жомокторду көрүп турабыз, Демек, бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Анда эмесе, бүгүнкү өтө турган темабыз бала элин жоодон кантип сактап калды деген жомокту өтөбүз. Теманы окурдан мурун сабагыбызга максат коюп алалы. Сабактын максаты: жомоктун мазмунун түшүнүп, мекен жөнүндө билимдерибизди бекемдейбиз. Жаңы сөздөр менен таанышып, көркөм окуйбуз. Туулган жердин кооздугун, баалуулугун сактоого үйрөнөбүз. Макулсуңар балдар? Демек, бүгүнкү теманы окуп жатканда бизге тааныш эмес сөздөр учурайт. Ошол сөздөрдүн маанисин чечмелеп, түшүнүп алабыз. Сөздүк жумуш: тартуулоо, шылдыңдайт, элчи, чечен. Бул сөздөрдүн маанисин силер түшүнөсүңөрбү? Бул сөздөрдүн маанисин анда төмөндөгүдөй экен. Тартуулоо деген сөздүн мааниси белек берүү дегенди билдирет экен. Ал эми шылдыңдайт деген сөздүн мааниси адамдын үстүнөн күлүү дегенди билдирет экен. Адамдын үстүнөн күлүү туурабы балдар? Жок, албетте туура эмес. Кийинки сөздөрдү окуйбуз. Элчи. Элчи деген сөздүн мааниси элди жараштыруучу инсан деген сөздү билдирет экен. Ал эки элди жараштырып, ынтымакка келтирген адамды айтат экенбиз. Ал эми чечен деген сөздүн мааниси сөзгө бай адам дегенди билдирет экен. Башкача айтканда, сөз тапкыч, ордунда сөз тапкан, дароо сөз таап, сүйлөй алган адамды айтат экенбиз. Көрдүңөрбү балдар? Анда эмесе мен силерди сүрөткө көңүл бурабыз. Карагыла, бул Карахан. Карахан жомоктогу ач көз, бирөөнүн байлыгына көз арткан адам. Ал эми Жаныбек хан өзүнүн эли үчүн кам көргөн, адилеттүүлүк менен элин башкарган адам болгон. Китебиңердин 89-бетин ачып, көңүл буруп отурабыз. Мен силерге бүгүнкү теманы окуп берем. Даярдандыкпы балдар? Азаматсыңар. Бала элин жоодон кантип сактап калды? Карахан Жаныбек хандын элин чаап алам деп коркутат экен. Эгер Жаныбек хан
уруша албай турган болсо 40 чаар тулпар тартуу кылсын деп салык салыптыр. Көрдүңөрбү? Баягы сөздүгүбүздө окугандай 40 чаар түстөгү тулпар тартууласын, белек кылсын, болбосо уруш баштайм деп атат. Ошондо Жаныбек хан элин жыйып, Караханга кимди элчиге жөнөтөбүз деп кайрылат. Эл 3 күн бою жыйналышып, ким барарын аныктай алышпайт. Эл ичинде кичинекей бир бала ханга барат. Ханым, Караханга элчиликке мен барайын. Мага бир төө, бир теке жана жаа бериңиз дейт. Бул баланын бир билгени бардыр деп хан баланы элчиликке жиберет. Көрдүңөр балдар? Бала эмнелерди сурап алды, Бир төө, бир теке жана жаа бериңиз деди. Экинчи бөлүккө колубузду коебуз. Ошентип элчиликке келдим деп баягы бала эл менен кошо Карахандын шаарына кирет. Хандын жигиттери аны Караханга алып барат. Карахан балага карап, сени мага элчи жиберип, Жаныбек хан мени эмне үчүн шылдыңдайт? Элиңерде сенден башка чоң урагыңар жокпу? Деп ачууланат. Бала тура калып мындай дейт. Ханым, менден чоң менен сүйлөшкүңүз келсе, төөм бар. Төө менен сүйлөшүңүз. Анда хан, эй, жаныңды жеген бала, элиңерде сакалдууңар жокпу деп жатам, деп ачууланат. Сакалдуу десеңиз, текем бар. Адам менен сүйлөшкүңүз келсе, мен келдим дейт. Көрдүңөрбү? Кандай гана сөздөр таап жооп берип атат, балдар. Үчүнчү бөлүккө колубузду коебуз. Бул баланын жөн бала эмес экенин туюп, Карахан мындай дейт. Сенин атың ким? Менин атым Жерен дейт бала. Анда хан, мындан ары сенин атың Жерен чечен болсун деп бата берип, акылмандыгына баа берет. Алдына ат мингизип, үстүнө тоң кийгизип, элине узатат. Ошентип бала элин душмандан сактап калыптыр да, акылман, чечен бала аталып, далай доолорду чечип, эмне далай пайдасын тийгизиптир. Мынеке көрдүңөр балдар? Жерен сөз тапкычтыгы, акыл сөзгө жыгып, элин душмандардан сактап калган экен. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Караханга элчиликке ким барды? Хан баланы көрүп эмне деп ачууланды? Акылдуу бала өзү менен кошо эмнелерди алып барды? Бала ханды кантип сөзгө жыкты? Көрдүңөр балдар? Ушул суроолорго жооп берүү менен темаңарды жыйынтыктасаңар болот. Андан кийин тапшырма алып алгыла. Теманы түшүнүү менен көркөм окугула. Жомокту үй бүлөңөргө сүйлөп бергиле. Макулсыңар балдар? Жомок силерге жактыбы? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл буруп отурганыңарга рахмат. Саламатта болгула.